Оосу кыйшык болсо дагы байдын уулу сүйлөсүн деп коет го. Эми бийликтегилер өз билгенин кылып аткандыр бүгүнкү күндө. Бирок бүгүнкү күндө ушул кылып аткан азыркы көрүп аткан аракеттери бул энерге короту. Бул бекер убара. Булардын кылып аткан аракети, кызматы могу аалам күчтөрүнө эч жакпайт. Мына азыр телевизорду карасаң, ошо новостуна карасаң, маска таган болсо 1000 сомдон 3000 сомго чейин штраф. Көчөдө жүрсөң 260 000 сомго чейин штраф. Болбосо 5 жылга чейин, анан 3 жылга чейин соттолот эле деп атат да. Азыркы кыргыз элинин акыбалына, адамзаттын ушундай оор акыбалга кыргыз эл эле эмес, адамзаттын оор акыбалына түздөн түз бүгүнкү күндөгү биздин башчы Жээнбеков күнөөлүү. Анын тегерегиндегилер күнөөлүү. Эмнеге дегенде, мына ааламдан берилген ааламдын талабын аткарбай атат, билбей атат. Булардын жасаган иши эми аалам күчтөрү күчтүү да, ушуларга аалам күчтөрүнө жакпай атат. Мына патрульный служба машинелери менен айлыгын 25 000 сомдон кылып канча бир адамды алды. Милициялардын айлыгын 40% көтөрөм деди. Көтөрдү окшойт. Алып аткандар биринчи айлыктарын алып баштаганда эле мына эле башталды. Ушул жерде Жээнбеков же анын жанында кеңешчилери өтө жаңылыштык кылып атат. СМБ, МВД сотко караганда могу аалам күчтөрү күчтүү. Жердеги адамдарды милициянын зарплатын жогорулатып, аны менен башкарбайт. Же эми бул улуу адамга бир удар болуп турат дейт. Элден найразычылык акциялар болуп атат. Эми мисалга президент улуу да. Дайыр кырсыктар болот. Таарыныштар болот. Табияттан, керек болсо өлүмдөн, керек болсо ошол жакын адамдардан, элден кадам сайын ударлар болуп турат дейт. Ошол кезде бийик маданият менен сактаныш керек. Кимде ким болсо деле, ошо президент баштап, ар бир адам бийик маданият, бул алтын доордун долбоору ушундай экен деп, ошондо эмне дейт, жанагы кийизге дагы ысык суудан куюп алып туруп анан тепкилеген менен бышат го. Деп ушундай турбайбы, эми долбоор ошол да. Ошентип анан кийиз бышат. Ошондой бир садырды бошотуп койгула дегенде, эми ушул улуу элди үнүнө угуп койсо деле болот. Болбойт, анын мындай күнөөлөрү бар, мындай деп. Ошол эле митинг болуп атканда сүйлөсө, аригин телефонуна келип калмак. Анан итке теңеп анан ит менен куудурганы бу да өзү туура эмес. Анан